11 майдан баштап президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ар бир аймакта жергиликтүү калк менен жолугушуулар өтө баштайт. Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен өтө турган жолугушууларынын графиги. Кемин районундагы жолугушуулар 11 май күнү Чоң Кемин айыл өкмөтүнүн Шабдан айылындагы Маданият үйүндө саат 10:00 башталат. Ошол эле күнү саат 14:00 Кичи Кемин айыл өкмөтүндө Юнус Алиев атындагы орто мектепте өтөт. 12 май күнү саат 10:00 Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Кызыл Октябрь айылындагы Маданият үйүндө жолугушуу уюштурулат. Ал эми саат 14:00 Чымкоргон айыл өкмөтүнүн жыйындар залында уланат. 13-май күнү саат 10:00 Орловка шаарындагы Маданият үйүндө өтсө, ошол эле күнү саат 14:00 Кемин шаарындагы Маданият үйүндө жыйынтыктоочу жолугушуу болот. Чүй району, Токмок жана Кант шаарларында жолугушуулар 14-май күнү саат 10:00 Султан Ибраимов айыл аймагына караштуу Кегети айылында айылдык клубда жолугушуу өтөт. Ошол эле күнү саат 14:00 11 жылга айыл аймагындагы Прогресс айылында айылдык клубда иш-чара уюштурулат. 15-май күнү саат 10:00 Биримдик айыл аймагына караштуу Кара Дөбө айылында айылдык клубда жолугушуу болот. Ал эми саат 14:00 Бурана айыл аймагындагы Ак Бешим айылында айылдык клубда жыйын өтөт. 18-май күнү саат 10:00 Чүй айыл аймагындагы Чүй райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жолугушуу уюштурулат. Ошол эле күнү саат 14:00 Токмок шаарындагы Маданият үйүндө иш-чара өтөт. 19-май күнү саат 10:00 Кант шаарындагы Андашбек Тойтоев атындагы Маданият үйүндө жыйын болот. Ысык Ата району 19-май күнү саат 14:00 Жээк айыл аймагына караштуу Дмитриевка айылында Маданият үйүндө жолугушуу болот. 20-майда саат 10:00 Кочкорбаев айыл аймагындагы Кеңеш айылында Маданият үйүндө, ал эми саат 14:00 Узун Кыр айыл аймагындагы Жер Казар айылында Маданият үйүндө жыйын өтөт. 21-май күнү саат 10:00 Жайылма айыл аймагындагы Туз айылында, саат 14:00 Ак Кудук айыл аймагындагы Киров айылында экөөндө тең маданият үйлөрүндө жолугушуу болот. 22-майда саат 10:00 Нурманбет айыл аймагындагы Красная Речка айылында, саат 14:00 Кең Булуң айыл аймагындагы Кең Булуң айылында маданият үйлөрүндө жыйындар өткөрүлөт. 25-май күнү саат 10:00 Сынташ айыл аймагындагы Тельман айылында маданият үйүндө, ал эми саат 14:00 Ысык Ата айыл аймагындагы Алмалуу айылында Боло Балаев атындагы орто мектепте жолугушуу болот. 26-май күнү саат 10:00 Күрпүлдөк айыл аймагында өткөрүлөт. Панфилов району 26-май күнү саат 14:00 Кайыңды шаарында Панфилов райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жыйын өтөт. 27-май күнү саат 10:00 Фрунзе айыл аймагында жыйындар залында, ал эми саат 14:00 Курама айыл аймагындагы Капталарык айылында Алыкул Осмонов атындагы Маданият үйүндө жолугушуу болот. 28-май күнү саат 10:00 Орто Кайыңды айыл аймагында жыйындар залында иш-чара уланат. Жайыл району жана Кара Балта шаары 28-май күнү саат 14:00 Жайыл айыл аймагындагы райондук маданият үйүндө жыйын болот. 29-майда саат 10:00 Ынтымак айыл аймагындагы Полтавка айылында, ал эми саат 14:00 Ак Башат айыл аймагындагы Новониколаевка айылында экөөндө тең маданият үйлөрүндө жолугушуу өтөт. 1-июнь күнү саат 11:00 Суу Самыр айылында, саат 16:00 Талдыбулак айылындагы Сосновка айылында маданият үйлөрүндө жыйындар болот. 2-июнь күнү саат 10:00 Сары Коо айыл аймагындагы Эриктүү айылында Күрчүбеков атындагы орто мектепте, ал эми саат 14:00 Кара Балта шаарындагы маданият үйүндө иш-чара жыйынтыкталат. Москва районунда жолугушуулар белгиленген график боюнча өтөт. 3-июнь күнү саат 10:00 Төрткүл айыл аймагындагы Петровка айылында орто мектепте жолугушуу болот. Ошол эле күнү саат 14:00 Ак Суу айыл аймагындагы Бала Айылчы айылында Жапаров атындагы орто мектепте жыйын өтөт. 4-июнь күнү саат 10:00 Төлөк айыл аймагындагы Спартак айылында орто мектепте, ал эми саат 14:00 Нарзан айыл аймагындагы Москва райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жолугушуу уланат. Сокулук району 5-июнь күнү саат 10:00 Миңбулак айыл аймагындагы Садовый айылында маданият үйүндө, ал эми 14:00 Күнтүү айыл аймагындагы Маловодная айылында маданият үйүндө жыйын болот.
8-июнь күнү саат 10:00 Кожомкул айылында маданият үйүндө, саат 14:00 Гавриловка айылында орто мектепте жолугушуу өтөт. 9-июнь күнү саат 10:00 Сокулук айыл аймагындагы райондук мамлекеттик администрацияда, ал эми саат 14:00 Сары Өзөн айыл аймагындагы жыйындар залында иш-чара уланат. 10-июнь күнү саат 10:00 Чаткөл айылында орто мектепте, саат 14:00 Шопоков шаарында маданият үйүндө жолугушуу болот. 11-июнь күнү саат 10:00 Манас айылында маданият үйүндө, саат 14:00 Жаңы Жер айылында орто мектепте жыйын өтөт. 12-июнь күнү саат 10:00 Төмөнкү Чүй айыл аймагында жыйындар залында иш-чара болот. Ала Мүдүн району 12-июнь күнү саат 14:00 Достук айыл аймагындагы Гроздь айылында орто мектепте жолугушуу болот. 15-июнь күнү саат 10:00 Абдыкерим Сыдыков айыл аймагындагы Васильевка айылында орто мектепте, ал эми саат 14:00 Сүймөнкул Чокмуров айыл аймагындагы Мраморный айылында маданият үйүндө жыйын өтөт. 16-июнь күнү саат 10:00 Кара Жыгач айыл аймагындагы Кара Жыгач айылында маданият үйүндө, саат 14:00 Таш Мойнок айыл аймагындагы Кой Таш айылында орто мектепте жолугушуу болот. 17-июнь күнү саат 10:00 Арашан айылында маданият үйүндө, ал эми саат 14:00 Байтик Баатыр айылында маданият үйүндө иш-чара жыйынтыкталат.